Эмне боюнча сиз суракка келдиңиз? Эмнеге кеч? Азыр болсо мен атайын подписка бердим. Жаңы УКМ боюнча ошондой бар экен. Неразглашение тайны следствия деген. Азыркы чакырган болсо бул АКБ Кыргызстан банк боюнча акциялар боюнча чакырды. Мен ана ошону айта алам. Экинчиси эртең саат 3-тө ГКМБга чакырды. Мына ушундай иштер башталды. Ал жака кайсыл суроолор боюнча чакырды? Ошол эле. УКМКга кайсы иштер боюнча чакырышты? Эми УКМКга айткан жок, кайсы иштер боюнча. Мен ойлойм, онадыр боюнча болсо керек. Сиз бул жакка кайтып келгенден кийин кандай иштер менен алек болуп аттыңыз? Мен бул жерге келгенде мен өз үй бүлөм менен, өз балдарым менен, туугандарым менен саясат боюнча мен баягы айтпадым да. Мен болсо саясат боюнча чечим кабыл алынган. Мен ойлойм, Кудай буйрса, мына атайын баардык Кыргызстанда мыйзамдуу түрдө болуш керек деп эсептейм. Мына азыр болсо эми УПК, жаңы УПК боюнча ар бир заявление жазган сайын иш болбой берип турбайбы? Эми ошол иштер боюнча, ошо козголгон иштер боюнча мен ойлойм, мыйзамдуу түрдө жооп берем деп. Мен бир нерсени айтып койгум келет. Мен башкы ишимди бизнесте баштагам. Элдин баары жакшы билет. Бизнестен акча тапканбыз биз үй-бүлөбүз менен бирге. Экинчиси, эч качан мен болсо мамлекеттин бир киоскун да приватизация кылган эмесмин. Баардыгын рыноктон, базар шарты менен бизнестен сатып алган. Ошон үчүн мен ойлойм, эч кандай коркунуч эсенсер болбойт. Сиз ушул бийлик мен ишенем, мыйзамдуу болот деп. Сиз ушул бийлик менен сүйлөшүп алып келди, болбосо келбейт эле дедиле. Бул бийлик менен Жээнбеков менен сүйлөштүңүзбү? Эми мен сүйлөшүп алып келсем, ушундай азыр мен болсо ошо бияка фин полицияга чакырып 4 сааттан ашык кармап отурмак беле мен сүйлөшүп алып. Эмне үчүн сиз Алмазбек Атамбаевди сурап кандай маанайда өттү мындай Эми мен неметип айтып койгум келет. Бу жерде иштеп аткан ошо следовательдерге, немелерге мен ыраазычылык билдирип койгум келет. Алар мындай сылык түрдө өткүзүп атат, мыйзамдуу түрдө, сылык түрдө өткүзүп атат. Атамбаевка козголгон кылмыш иштер боюнча эмнени айта аласыз? Деги эле ушул окуя боюнча кандай оюңуз бар? Мен мындай кылбайм. Азыр болсо менин иштерим бүтсүн. Анан кийин мен болсо сиздер айткандай пресс-конференция беребиз, мындайча барлык маселеге Жок, сиз чоң саясатчы болгонсуз, анан Кыргызстанга келип жатканда ушундай окуяларга даяр белеңиз. Мени чакырат УКМК барганда эле мени тосуп алат деп буга чейин айтып жүрбөдү эле. Мен болсо 1 жыл 9 ай сыртта болдум. Мен баардыгына дайын. Мен баардыгы Алланын колунда. Эң негизгиси элим көрүп турат. Баягы онадыр боюнча козголгон иштер бул эски бийлик менен козголуп туруп, бул саясий иш болгон. Онадыр жок, бул иш жок. Эми болсо мынакей экономикалык тараптан иштер козголгон экен, мен ойлойм, булар да иштер жокко чыгат деп ойлойм. Мен ишенем. саясий окуяга баа бере аласызбы эми өлкөдөгү азыркы? Азыр экс-президент камакта отурат мисалы. Мен бир нерсени белгилеп кетким келет. Мен мына жерде 1 жумадан ашык болдум. Тилекке каршы кайсы жерге барбасаң, баардыгы саясат. Жүрөгүм оор. Кайсы жерге барбасаң, ким менен сүйлөшпөсөң, баардыгы бир гана саясат. Бир да экономика жөнүндө сөз жок. Сизди үй бүлөсү менен кайра кетет. Чын жүрөгүмө менин кааларым, болбосо менин жалгыз мамлекетим бар, жалгыз элим бар. Бул кыргыз мамлекетибиз, кыргыз элибиз бар. Менин кааларым ошол. Элибизде тынчтык болсун, тынч болсун баары. Ошон үчүн мен ошон үчүн келген жокмун. Мен келсем саясий акыбал өтө урчумак. Ошон үчүн апрелде мен келген жокмун. Өзүм авторитетимди да, атымды да неметсе деп сөз болсун деп келген жокмун. А сами не встречали, не связывались люди Атамбаева, не пытались ли там договориться с вами, в союз вступить? Давайте я на все эти вопросы отвечу. журналисттердин жогорудагы суроосун бир тактап коеюн деп атам да, сиз айтып атасыз, мен бардык жактан ак экенин деп билем деп.